биздин Кош Төбөдө алгачкы айыл өкмөт болуп ошо мен шайландым. 4 комнаталуу мектеп болчу, эки-экиден. Кээде бут байпак сайпагыбыз бут кийимдерди агысып, өзүбүз эптеп кечип өткөн күндөр да болгон. 22-август болуш керек эле. Биздин конторубуз өрттөнүп кетти. 64 000 сом акча бар экен кассада. Свет бар элек кезде биздин айылда свет күйүп турчу. Борсунбаев Жунус, Кожалиев Турганбай өтө чоң эмгек сиңирген инсандар болгон да. Аттиңай азыр айылда ас калган күччү курбулар, ас калган күччү курбулар. Ассаламу алейкум, урматтуу Кош Төбөлүк жердештер. Биздин айылыбыз үчүн, жалпы жаштар үчүн өзгөчө жакшы жаңылык. Мына 21 кылымда интернет өнүгүп атат, медиа тармагы айрыкча өзгөчө өнүгүп атат. Убагында тарыхты бул жазуу менен, китеп бетине, барак бетине сыя менен калтырып кетишсе, эми азыр учурдун талабы ушундай видеолор менен, маектешүүлөр менен, подкасттар менен калтырып атышат. Биз дагы өзүбүздүн айылыбыздан чыккан көрүнүктүү инсандарды, ошондой эле айылыбызга кызмат кылган инсандарды дагы видео маекке түшүрүп, ойлорун угуп, алар тууралуу дагы кенен айылдаштар үчүн келечек муунга жетип калсын деп баштадык. Буюрса биз алгачкы коногубуз ушул өмүрүн дээрлик айылга арнап, айылдын өнүгүшүнө арнаган инсан бизде конокто. Айылыбыздын ардактуу аксакалы Тобокелов Насипбек ата. Насипбек ата, ассаламу алейкум. Кош келипсиз. Рахмат.